Franz Kafka, Öküm. Kırgız diline kuturgan Abdikerim Joldoşbekov. Жарқыраған жаз күндөрүнүн эртеси, соода-садык иштеринин кызыгына жаңыдан бата баштаган жаш көпөс Георг Бендаман жеңил-желпи бирдемелерден жапыз курулган үйлөрдүн биринин экинчи кабатындагы бөлмөсүндө отурат. Бири-бирине улангансып, үйлөр дайра бойлото чубалыша салынган. Алар бири-биринен бийиктиги жана сырткы түсү менен гана айырмаланышат. Болбосо, бир караганда коёндой окшош. Георг Бендаман чет өлкөлөрдүн биринде жашаган тең тушуна кат жазып, жаңы эле аяктады. Экөөнүн бала чагы бирге өткөндүктөн бирин-бири жакшы билишчү. Жазып бүткөн катын бүктөп, кайра ачып, дагы бир жолу көз жүгүртүп чыккандан соң конвертке салды. Анан эки чыкынагы менен үстөлгө таянып отурган бойдон дайра тарапка терезеден көз чаптырды. Дайрага салынган көпүрөдөн нары дөңсөөлөр жаңыдан көгөрүп, жаз белгиси даана сезилет. Ошол дөңсөөлөрдү тиктей Георг Бендаман бир топ отурду. Теребелге көз чаптырып отуруп, Георг ошол досунун чет өлкөгө, болгонду да Россияга кандай жагдайда кетип калганын эстеди. Соода-садык иштери аны Петербург шаарына айдап барып, анын иши ал жерде ириде оңдой берди болуп, ошол бойдон көпкө кармалып калат. Кийинчерээк киши кетенчиктеп жолу болбой жатканын анда-санда мекенине келип кеткенин тең тушу айтып калчу. Бөтөн эл, бөтөн жерде соода-садыктан пайда көрүп, анчалык марып кете албагандай. Анын акыркы келишинде Георг курбусун жазбай тааныды. Достунун бала болуп башына жүн чыккандан бери тааныш жүзүн, бети башын каптап, карылыктын белгиси болгон сакал мурду жаап жашыра албагандай оорукчан көрүнөт. Эмнегедир өңү кер сара. Оруч эргесиндеги жердештери менен анчалык ымалада боло албай, жергиликтүү калк арасына сиңишип кете албай кыйналып, анын үстүнө жашырган демне бойдокчулуктун азабын кантип тартканын өзү сай медиреп айтып берген. Соода-сатык артынан сая түшүп, эл жеринен, тели тең туштарынан таап-таза безип кеткен мындай немеге эмне деп кат жазса болооруна баш катырып, ириде Георг ыргылжың болуп бер топ жүрдү. Акыры чыгынып бүгүн кат жазып отурат. Георгтун ою боюнча андай немеге бооруң ооруйтар ине, бирок жардам көрсөтүшкө мүмкүн эмес. Чоочун эл, чоочун жерде жолу болбогон неме эли журтуна кайрылып келип, турмуш тиричилигин кайрадан баштаса болор эле. Ошондо ал тели тең туштарынан кол кабышынан үмүт кылса болот. Ошондо Георг Орус чергесинен кайтып келген курбусуна кантип көмөк көрсөтүшкө, башкаларга кеңеш беришке даяр. Баса, өз эл журтуна кайра келишке теги курбусуна эч тоскоолдук жок эмеспи? Адашкандын айыбы жок, кайтып үйрүн тапкан соң деп бекеринен айтылбаса керек. Душман сүйдүрүп айтат, тууган күйдүрүп айтат демекчи, мындай немеге катуу айтса, жүрөгү түшүп калбайт. Ошондуктан Георг жазган катына өзү корстон, эгер аякта иши алга жылбай кетенчиктөөнүн үстүндө болсо, эл жерине кайтып келүү абзел экенин. Эгер ал эл жерине кайрылып келсе, арине эл ага таңыркабай койбой турганын, анын акыбалын курбу курдаштары, тели тең туштары гана туура түшүнө тургандыгы. Анткени эски дос эстен кетпейт, жаңысы баркка жетпейт деген кепте калет жок экенин калтырбай баарын катка жазган. Кызык, кайдагы бир неменин камын ойлоп баш катырыштын деги кажети барбы? Аны эли жерине кайрылып келишке үгүттөштүн эч кажети жок болуп жүрбөсүн. Акыркы жолку келишинде Георгдун курбусу мекениндеги жагдайга эч түшүнбөй турганын, ошондуктан чет жерде жүрө бериши дурус көрүнөрүн өзү айтып бергени бар. Кеп кеңеш демекчи, бири-биринен алыстап чоочуңкурап бараткандарды жакындатып, ымалаларын оңойттөшчү эле. Тел тең тушунун, дос тууганынын кеп кеңеши тигине мене тескерисинче ары алыстатып аткандай. Чыны менен ал курбу курдаштарынын кеп кеңешинен анса, анда ал эл жерине кайтып келиште сөз жүзүндө ары бери чойбой, иш жүзүндө бир жаңсыл кылмак. Бирок андай болбой атпайбы? Мүмкүн ал өз керт башынын кызыкчылыгын көздөп аткандыр.
Bala күнүнөн бирге өскөн курбук курдаштарынан, туган туушкан, жек жаа тургунан, киндик каны тамган жер суусунан таптаза кол үзүп кетиш анын керт башынын кызыкчылыгы үчүн керектир. Жалгыз башын бөтөн жерге эптеп-септеп калкалап оокат өткөрүш ага жагар. Өз жеринде ултан болуштан көрө бөтөн жерде султан болуш кызык көрүнөр. Ушуларды ойлоп отуруп курбусунун эл жерине кайрылып келишине Георг күмөн санап кетти. Кат алчу неме же бир Георгтун 6 тууган атасынын жакыны болсочу, кайдагы тентиген сел саякка боор тартып, ага саймедиреп кат жазып, эчки сырын ортого салып, бияктагы жагдайлардын баарын төкпөй чачпай катка жазып отуруштун кандай кажети бар экенине Георгтун акылы жетпей башымаң. Георг теңтуш курбу катары эсептеген неме 3 жылдан бери мекенинде болор элек. Мунусун ал кайсы бир катында Орус жергесиндеги саясий жагдайлар менен түшүндүрүшкө аракет кылыптыр. Орусиянын ички жагдайларына ылайык анчалык көзгө урунбаган, төбөсү көрүнбөгөн кайдагы бир соодагердин бир жакка чыгышына уруксат берилбейтимиш. 100 миңдеген орустар жер жүзүндө туш келди тентиреп, жер кесип жүрүшкөн кезде кайдагы бир бечара соодагердин өлкөдөн бир жакка чыгып кетишке уруксат берилбегени акылга сыйбаган иш. Дал ушул кийинки 3 жылдын ичинде Георгтун турмушунда бир топ өзгөрүүлөр болуп өттү. 2 жыл илгери энеси каза болуп, ошондон бери Георг атасы менен эри шаркка куукат тиричилик өткөрүүдө. Георгтун энесинин каза болгонунан Орус жергесинде жүргөн курбусу кабардар болгон. Ошондо ал кат жазып, адаттагы көнүмүш куру сөздөр менен көңүл айткан. Кыязы теги жакта аза күтүү жөрөлгөсүнө анчалык маани беришпейт көрүнөт. Болбосо Георгтун энесинин көз жумганына байланыштуу жүрөк жылытаар сөз табат эле го. Энесинин өлүмүнө байланыштуу өтө кайгырып аза күткөнүнө карабастан Георг соода сатык ишине шымаланып киришкен. Аза күтүп үңкүйүп отура бериштен эч пайда чыкпасын ал 5 колундай даана билет, бөркүндөй көрөт. Энесинин көзү тирүү кезинде соода сатык ишине аралашышка уруксат бербей, атасы бут тосуп келди. Кемпири көз жумгандан кийин абышка токтолуп калса керек. Георгко тоскоолдук кылбай калды. Атасынын Георгко тоскоолдук кылбай калышына энесинин өлүмүнөн башка дагы бирдеме түрткү болгондур. Буга Георг анчалык кызыгып, аныгына жеткен жок. Иши кылып, 2 жылдан бери соода сатык иши илгерилеп, оңолуп баратат. Соода сатыкта иштеген сатуучулардын санын 2 эсеге көбөйтүшкө туура келди. Каражатынын айланышы 5 эселенди. Алдыда дагы илгерилөөлөрдүн жышааны байкалууда. Георгтун ишиндеги өзгөрүүлөр алга жылуулар туурасында теги курбусунун эч кабары жок. Георгтун энесинин өлгөнүнө байланыштуу көңүл айтып жазган акыркы катында болсо керек эле, досу Георгту Орус жергесине көчүп келишке чакырыптыр. Георгтун соода сатык иштерин Петербургда кантип жайылтышы туурасында кеп козгоптур. Эми мынтип Георгтун соода сатык иштери көчүп конбой эле илгерилеп баратат. Ишинин илгерилеп баратышы туурасында Георг катында сөз кылган жок. Ишинин илгерилеп, ити чөп жеп калганын катка жазышты мактангандык катары көрдү. Георг мактанганды жаман көрөт. Жазган катында ал жөн гана өткөн кеткенден, тиричилик жагдайлары туурасында кеп салып, ден соолук, ал акыбал, жай сурашып тим болгон. Дем алыш күндөрүн кантип кайда өткөрөрүн кеп салган. Кыязы эл жери туурасындагы досунун элесин бузуп, бушайман кылбайын десе керек. Ошондон улам Георг көп нерсени катка жазган жок. Арасын создуктуруп жазган кийинки 3 катында тең Георг өзүнө окшогон бир карапайым кызга үйлөнүшкө убадалашып, ылайыктуу ырым-жырымдарды жасап койгонун чарпып өткөн. Анын дал ушунусуна теги курбусу аябай кызыгып калыптыр. Ийне жибине чейин сурап, кайра кат жазып жибериптир. Курбусунун мунусу арине Георгко жаккан жок. Албетте курбусунун үй бүлөлүк турмушта боло берчү жоруктарга мынчалык ынтызарланып кызыгышында эчтеке жок дечи. Оокаттуу үй бүлөдөн тарбия таалим алган бейкеч Фрида Бранденфельд аттуу кыз менен турмуш куруу алдындагы ырым-жырымдарын жасап коюш жашыруун сыр деле эмес. Болгону колуктусу оокаттуу үй бүлөдөн экенин Георг катында айткан эмес. Ошондон бери Георг
Колуктусу менен маектешип калса эле оруч чергесиндеги курбусу туурасында кеп кылып калат. Анын кыял жоруктары туурасында кеп салат. Ошондо колуктусу Георгдун досуна кызыкканын билдирип: кандай болсо ошол курбуң үйлөнүү үлпөтүбүзгө келип катыша албайт турбайбы, деп калат колуктусу. Баса, сенин дос курбуларыңдын баары менен таанышып чыгышым керек. Чын айтамбы? Эми анын чындечи келип калышы ыктымал, бирок ал тоюбузга келсе, анын өзүнө жаман кыйын болот. Анткени ал анда менин бактыма көз артат, ичи күйөт, тойдун үлпөтүндө отуруп, өзүн менден кем сезет. Көз артыма ич күйдүлүктөн кутула албай кыйналып кысталат. Акыры жападан жалгыз жолго чыгышка мажбур болот. Кокоюп жалгыз башы менен жолго чыкканына андан бетер кычалат болот. Ой, кокоюп жалгыз жол тартыш кандай азап экенин билесиңби? Деген Георг. Мындайды билгенде тойдун качан болоорун ага айтпай деле койсоң болмок экен. Бирок тойдун качан болушун ал дагы бир башка жол менен билип калышы мүмкүн эмеспи? Же мындай болушу ыктымал эмес дейсиңби? Арийне анын тойго келиш коюшу өз иши. Келеби келбейби мага баары бир. Деги анын кыял жоругу ал тургай турмуш тиричилиги башкача экенин эскертип коеюн дегеним, дейт Георг. Георг, деги курбуларыңдын баары ушундай мүнөздөрү кызык, турмуш тиричиликтери да башкача болушса, үйлөнүү үчүн шаан шөкөттү өткөрбөй койсоң болмок экен? Дегенде Георг колуктусун сөзүнүн аягына чыгарбай кыса кучактап, борсойгон эриндеринен өп жиберди. Кыз күйөө биринин мойнуна бири колун артып, бир топко айкалыша өбүшүп калышты. Колуктусу акыры Георгдун кучагынан акырын бошонуп сөзүн алады. Курбуңдун кыял жоргу кызык көрүнөт. Анын сага кылган мамилеси мындан ары мага да тиешелүү эмеспи? Курбусунун кыял жоругу чынында Георгдун тынчын алып, мазасын кетирбейт. Курбумдун кыял жоругунун мындай кызык болушу менин ага кылган мамилеме байланыштуу болуп жүрбөсүн деп Георг өзүнчө ойлоно калды. Бирок оюн ачык айткан жок. Анын ордуна колуктусуна минтип айтты. Анын кыял жоругу андай, тигинин жүрүш турушу мындай деп телитең туштардан обочулой бермек белем. Мүмкүн ушул курбум мага караганда досчулукка бектир. Бүгүнкү жекшембинин шаш кеченинде аяктаган катында Георг үйлөнүү убадасынын шаан шөкөттөрү кантип өткөнүн узун сөз кылып келип, катында андан ары: досум, сен үчүн эң кызык кабарды катымдын аягына калтыргам. Оокаттуу үй бүлөдөн тарбия таалим алган Фрида Бранденфельд аттуу суйкайган сулууга сөйкө салуу шаан шөкөтүн өткөрүп койдум. Бранденфельдтердин үй бүлөсү биздин калаага сен кеткенден кийин көчүп келишкен. Ошондуктан аларды сен тааныбайсың. Колуктун туурасында мезгили келгенде толук айтып берермин. Азырынча сага айтарым, мен өзүмдү ушунчалык бактылуу сезип жүрөм дейсиң, аны келиштирип айтышка сөзүм жетпейт. Тилим келбейт. Эми мен баягы сен көрүп билип жүргөн курбуң эмесмин. Фридага сөйкө салгандан кийин бактыга балкыганымдан өзгөрүп кеттим көрүнөт. Ушинтип керт башымдын тагдыры күтпөгөн жерден өзгөрүп кетип, эми мен сенин бактыга балкып, махабат деңизинде чаба куруп бараткан досуңмун. Колуктум кандай жан экенин сүрөттөп айтышка тил жетпейт. Кийинчерээк өзү кат жазар. Колуктум экөөң дурус маалада болуп, ынтымакта болушуңарга көзүм толук жетип турганын эскертип өтүштү туура таптым. Сага окшогон карт бойдок үчүн болочок жубайым сыяктуу татынакай селки менен ымалада болуш жаман болбос. Жумушуң чаштан көп болуп, келип кетишке чулооң тийбей жүргөнүн билип турам. Ошондой болсо дагы мүмкүнчүлүк таап, үйлөнүү үлпөтүнө күбө болуп, тоюбузга келип кетсең сонун болбойт беле? Арийне, сени тойго сөзсүз келип кеткин деп зордой албайм. Кандай кылсаң өзүң бил, келип коюш сенин ишиң, чакырып коюш менин милдетим, деп жазган. Ушинтип жазылган катты колуна кармап терезени телмире тиктеген Георг үстөлүндө отурду. Көчөдөн өтүп бараткан кайсы бир өң таанышы терезеден Георгду көрө коюп салам айтты эле. Георг жылуу жылмайып айыл калды. Анан колундагы катты төш чөнтөгүнө салып, бөлмөдөн чыгып, далистен өтүп атасынын үстүнө кирди. Атасынын бөлмөсүнө Георг 2 айдан бери башпак элек. Атасынын үстүнө бейчеки кире бериште Георг жактырбайт.
Atası menen daima düköndө кездешет. Төшкү тамакты бирге ичишет. Кечкисин ар кимиси өз алдынча алек. Кээде Георг курбулары менен көңүл ачып кетип калат. Кийинки күндөрдө кечти дайыма колуктусу менен бирге өткөрчү болгон. Эгер Георг эч жакка чыкпай үйдө калса, ар кимиси колундагы гезитке үңүлөп тиктеп үңкүй отура беришет. Күн чоң шашке болуп калганына карабастан, атасынын бөлмөсү күңүрт экенин кирип келген Георг байкады. Короонун бийик дубалы күндүн көзүн тосуп калып, бөлмөгө жарык түшпөгөндүктөн күңүрт тартып турган экен. Георг кирип келгенде атасы бурчта колуна гезит кармап отурган, карылыктан көзүн ачарлап калгандыктан колундагы гезитти обочо кармап алган. Көздүн курчу кеткенде кайбирлер алыстагыны жакшы көрө алышпаса, кайбирөөлөр жакындан ажырата көрө алышпай калышат эмеспи? Георгдун атасы жакындан жакшы көрө албай калган. Бурчтагы үстөл үстүндө жана дубал бетинде байбичесинен калган майда чүйдө бирдемелер, сүрөттөр, аны муну салчу кутулар, шуру мончоктор, билериктер, шакектер, булардын баары адүйнө кеткен байбичесин эскертип турат. Үстөл үстүндө эртең мененки тамактын калдыктары, ошол тамактан атасы анча мынча эле ооз тийип жөн болгону даана байкалат. Георг, кел, деп атасы ордунан өйдө болуп уулун утурлай басты. Төшөктө кийип жатчу узун халатынын эки өңүрү баскан сайын ачыла түшүп, эки шыйрагына ороло калат. Атам алигиче күч кубатынан тая элек турбайбы? Ичинен ойлогон Георг. Түн түшкөнсүп мында капкараңгы турбайбы? Деди. Ооба, туура айтасың. Караңгы, деди атасы. Терезелерди эмне мынчалык тумчулап жаап алгансың? Жаап турганын жакшы көрөм. Тышта күн жеп жылуу болуп турса деле терезелерди тумчулап жаап отура бересиң, деди Георг, ордуна алып отуруп жатып. Атасы Георгдун сөзүнө жооп бериштин ордуна ончукпастан үстөл үстүндөгү идиш аяктарды жыйнай баштады. Атасынын кыймылына кайдыгер көз салып отуруп, Георг сөзүн улады. Сөйкө салуу шаан шөкөтүп турасында Петербургка кабарлап коюшту туура тапканымды сага айтып коеюн деп келдим, деди Георг. Жазган катын төш чөнтөгүнөн алып чыгып, кармалап туруп кайра төш чөнтөгүнө салып. Петербургка дейсиңби? Деп атасы таңыркай уулуна карады. Ооба, ошо жактагы досума кабар жиберип коеюн дегем, деди Георг. Атасынын көзүнө тике карап, атасы эки колун кайчылаштырып коюп камырабай уулун тиктейт. Үйдө отурганда атасынын көздөрү башкача көрүнөрүн Георг байкап отурду. Колтуга сөйкө салыш шаан шөкөтү турасында ал досума кабар жибербей эле койсом дегем ириде. Анын алдында мактангансып көрүнөмбү деп ойлогом. Аны билсең керек эле, мүнөзү оор неме өзү. Ошентип оюңду өзгөртүп кабарлап коюуну чечтимдечи, деди атасы колундагы гезитти терезеге, гезит үстүнө көз айнегин коюп, көз айнегин колу менен басып туруп. Ооба, акыры башкача ойлодум. Бир кишинин арысы кайсы, бериси кайсы көпчүлүктө. Анын үстүнө экөөбүз бала күндөн ынак элек. Ошон үчүн менин бактыта алайма, ошол бала күндөн бери ынак досум ортоктош болсун дегеним. Убакытты талаага кетирбей, ошо замат кат жазышка отурдум. Катты жазып өтүп, поштого салаардан мурун сага айтып коеюн деп келдим, деди Георг жайбаракат сүйлөп. Георг, деди атасы бир ордунан кыймылдабай, үнүн басаң чыгарып. Атасынын эмне айтмак болуп турганын баласы үнүнүн кыраатынан билет эмеспи? Атасынын үнү чыгаар замат Георг чөгөлөп отура калды да, башын көтөрүп атасынын чарчаңкы жүзүн тиктеди. Атасынын көзүнөн заар чачырап, эки көзү чекирип кетиптир. Атасынын чанактарынан чыгып кеткен көздөрүн түз тиктей албай, Георг тайсалдап көзүн ала качат. Петербургда сенин эч кандай курбу курдашың жок. Тамаша көй бала элең. Ошол тамаша көйлөгүңдү карматып жатат көрүнөсүң. Кээде ата сакалыма карабай, мени да тамаша кыла кетчү элең. Дагы ошол адатыңды карматып атасың го, Эмне десең ошо да. Петербургда теңтүш курбум бар эле дегениңе түк ишене албайм, деди атасы. Ата, өзүң ойлоп көрчү, деди Георг өзү чөгөлөп отурган жеринен туруп барып, атасын жөлөп таяп барып керебетине жаткырып, үстүндөгү халатын тартып чоюп, этек жеңин оңдоп койду. Анан
кайрадан сөзүн улады. Унутуп атат көрүнөсүң. Мындан 3 жыл илгери келип, конок болуп кетпеди беле? Ошондо сен аны анчалык жактыра берген эмессиң. Жаман көрүп калгансың. Ошол курбум менин бөлмөмдө экөөбүз арды менен башын чалып отурганыбызды мен сенден 2 рет жашырып айтпай койгонум бар. Ал эми ошол досумдун кыял жоругу башкача экенин сенден жаап жашырбай эле айтып жүрбөймүнбү? Сен аны жаман көрүп, жактырбай турганыңды жакшы билем. Аныңды түшүнөм. Жаман көргөнүң менен ошондо аны менен өзүң кулак төшөп, кунт коюп баарлашып отурбадың беле? Анын айткандарын кулак төшөй тыңшап, ардеме бирдемелерди кайра тактап сурап, улам башы кеп коюп отурганыңа биякта туруп өзүм кубангам. Атама алыстан атайы ат артып келген курбум жагып калган экен дегем. Эстеп көрсөң ата, мүмкүн эсиңе түшөр. Ошондо ал орус революциясы туурасында үрөй учура турган нерселерди айтып бербеди беле? Соода сатык иштери менен Киев шаарына барып калып, ал жердеги башаламандыктардын күбөсү болгонун, балконго туруп алып, элге кайрылып сөз сүйлөп аткан бир попту көргөнүн, поп болсо алаканына чиркөө белгисинин сүрөтүн бычак менен кесип салып алып, каны шоргулогон алаканын элге көрсөтүп, бирдеме деп кыйкырып өкүрүп атканын көргөндө жүрөгү түшүп калганын досум сага сай медирип айтып бербеди беле? Анын айтып бергендерин кийин өзүң көпкө кеп кылып жүрбөдүң беле? Сөз арасында Георг атасын креслого отургузуп, трайке шымын, бутундагы байпактарын чечип койду эле, шымынын ичинен кийген батис ич кийими даана көрүнүп калды. Анчалык таза эмес ич кийимин көргөндө атасына көп көңүл бөлбөй жүргөнүн эстеп, Георг өзүнөн өзү уялып кетти. Зээни кейип, ичинен өзүн өзү жемелеп далды. Атасынын кийим кечесине көз салып, аларды убагында алмаштырып туруш анын милдети эмеспи? Ошол милдетин убагында аткарып турбаганына өзүнө өзү жини келди. Эми Кудай буйруса үйлөнүп алса, атасынын камын көрүп убагында көз салып туруш оңоюраак болор. Бирок Георг үйлөнгөндөн кийин атасына кантип көз салып туруш жаатында колуктусу менен але кеп кеңеш кура элек. Кантсе да атасы эски үйүндө жашай берет го. Бу жагынан эчак бир бүтүмгө келишкен. Эми бүгүн атасынын кир болгон ич кийимин байкагандан кийин атасын жалгыз таштап кетишке болбой турганын ойлоп кетти. Атасынын камын көрүп, ага күн сайын кам көрүп турбаса болбой турганына көзү жетти. Ушинтип ойлогон Георг атасын так көтөрүп керебетке карай басты. Басып баратып байкаса, атасы уулунун чөнтөгүнөн чыгып турган саатынын чынжыры менен балача ойноп баратат. Муну көрүп Георг эмнегедир чоочуп да кетти. Атасын керебетке жаткыза албай буйдала түштү. Көрсө атасы сааттын чынжырын кое бербей бек кармап алыптыр. Атасы керебетине жатаар заматтын чи түшкөнсү да, шейшепти өйдө тартып жамынып алып, атасы Георгду жекиретиктеп калды. Эми эсиңе түштүбү? Деди Георг атасына карай башын ийкеп. Жылуулап жамынбасам болбойт, деди атасы Георгдун соолуна жооп бериш ордуна, анын бутунун башынын жабылганынан шек санагансып, аяк жагын карап койду. Ата, төшөгүң жайлуу эле көрүнөт, деп Георг атасынын үстүндөгү шейшепти кымтылап койду. Жылуулап жамындым бекен? Деп атасы сурады. Жылуу эле жамындың, тынч жатсаң боло? Деди Георг. Уулунун сөзү абышкага жакпай калды көрүнөт. Жылуулап жапкан жоксуң, деп атасы ачуулана үн салды да, үстүндөгү шейшепти серпе урыктып жиберди. Шейшеп желбиреп барып, желге түшкөндө атасы жаткан ордунан обдулуп өйдө болду. Бир кол менен керебеттин катарындагы тумбочкада турган шам чырактын жапкычын кармап алыптыр. Кымтыламыш болуп жаткандай эле болдуң. Бирок шейшепти дурустап жаппаптырсың чырагым. Шейшепти дурустап кымтылаганга алың келбей калгансып, күч кубатың ашып ташып турган убагың болгону менен бир шейшепти дурустап жапкандан колуңдун күчүн аяйсың. Кайдагы бирөөнү досум деп какшанасың. Досуң болсо эмне кылайын? Досуңду билсем билгендирмин. Чынын айтсам, ал жаман бала көрүнгөн эмес. Ошон үчүн сен аны бир нече жылдан бери алдап жүргөн турбайсыңбы? Бул эмне кылганың? Ошондо баягында досуң келгенде сен бекеринен бөлмөңө бекинип алган эмес турбайсыңбы? Бүгүн дагы кыйратып койгонсуп бөлмөңө бекинип алып кат жазмыш кылган турбайсыңбы? Бул эмне кылганың? Мунуңду кандайча түшүнсө болот?
Андай жақшы баланы мен эмне сағынған жоқ деп тұрасың ба? Анандағы бөлмеге бекініп отырып алып хат жазат эмеш. Баса десең, унутуп аткан турбайм ба? Сен эми чоң жетекчи эмессиң бе? Ошондуктан сенин тынчыңды алып алаксыта беришке болбойт да. Орус жергесине жибериш үчүн жалган сөзгө толгон катыңды бекинип отуруп жазган турбайсың ба? Ар бир ата өз канынан жаралган баласын кантип жаман көрсүн? Ичинен чыккан баласын кандай көрүштү эч ким ата энеге үйрөтө албайт. Иштен чыккан ири жылан дегенди сен түшүнүп коюп турсуң ба? Сен аны баш көтөргүс кылып тебелеп, тепсеп, кемсинтип салдым. Эми аны көчүгүмө басып отурсам да былк эте албайт деп ойлойсуң го? Баса, бу менин уул сүрөйүм үйлөнмөк болуп калган турбайбы? Бети башы кумсарып, жүрөк түшүрчүдөй кейипке калган атасын Георг эчтеке түшүнбөгөнсөп элейип карап турат. Петербургдагы немени досум экен деп жүрсө, ал атасынын уулу болуп атканына Георг түшүнө албай турду. Досум деп жүргөн немени атасы 5 колундай билет турбайбы? Буга Георгдун акылы жетпей абдырайт. Учу кыйрына көз жетпеген орус жергесинде ошол досу адашып жүргөндө элестетип кетти. Бир туруп, ошол досу таланып тонолуп эңгиребей калган дүкөнүнүн алдында далдырап отургансыйт. Бир туруп, быт чыты чыгып талкаланган дүкөн секилеринин, тамтыгы кетип тытылып чачылган кездемелердин арасында отургансыйт. Арыкта аркайып сөөгеле калгансыйт. Эмне үчүн ал ушунчалык алыс, кулак угуп, көз көрбөгөн жакка кетип калды экен? Георгдун оюн ошол арада атасы бузуп жиберди. Бери келчи, деди эле атасы. Чалыштай баскан Георг атасынын керебети тарапка сендиректеген бойдон кадам шилдегенге араң жарады. Анан эчтеке түшүнбөгөн немече аңырайып туруп калды. Колукту сүрөй этегин көтөрүп койсо эле. Атасы заар аралаш сүйлөй баштады. Каздай мойнун койкойтуп, этегин көтөрүп койсо эле деп атасы Георгдун колуктусу этегин кантип көтөрө турганын туурап ордунан тура калды. Анан шөлбүрөгөн көйнөгүнүн этегин жогору көтөрүп коюп, куйругун чайпаганда согуш жылдарынан калган жоон сандагы жараттын тырыгы даана көрүнө түштү. Мына, ментип этегин көтөрүп куйругун серпип койсо, көзү бозоргон байкуш эрип кетпедиби? Ойнап күлүп шапар теп, жан жыргатышка доскоол болбосун деп энеңди жутуп алдың. Жутуп алганың аз келгенсип, анын элесин эсиңден чыгардың. Досуңа чыккынчылык кылдың. Атаңды төшөккө кыймылдагыс кылып сулк жаткырып салдың. Кана, көрөлүчү, атаңдын кыймылдарга алы келер бекен же келбес бекен? Деп, атасы ордунан жеңил желпи тура калып, керебеттен буттарын жерге түшүрдү. Моку кана түшкөнсүп көздөрү жайнап, жүзүнөн шаттык чачырайт. Георг эми атасынан обочолонуп бир бурчта бүрүшүп турат. Атасы дагы кандай жорук баштаарын билбей апкарган Георг ага бирөө капысынан кол салып жиберчүдөй эки жагын элтеңдейт. Ийнени учуктай албай жаткан немече демин ичине тартып турат. Баары бир досум деген кишиге карата кылган чыккынчылыгыңды аягына жеткире алганың жок. Деп айткан сөзүн атасы бармагын кесеп бышыктагансып койду. Эми мен анын атынан сүйлөп атамын. Тамашалап атасың го ататыңча маскара поздонуп, деп Георг үнүн көтөрүңкү чыгарып сүйлөп жибергенин өзү да байкабай калды. Кескин сүйлөп жибергенин байкап коюп, Георг оозун жаба берерде тилин тиштеп алды. Ооба, туура айтасың. Тамашалап атам, маскара поздонуп атам. Маскара поздонуп. Сөз болбосун коя кал. Кемпиринен ажырап жесил калган байкуш чалгамындан башка сөз буйрубай калса кантейин? Өйдө чыксам өбөк, ылдый түрсөм жөлөк болчу уулдун оозунан ушундай сөз уккандан кийин хайла канча чыдайм да? Чыдабастан башка арка жок. Көзүңдүн алды ириңдеп, көкүрөгүң кирилдеп, карылык как желкеңден баскандан кийин мурда көзүмдүн агы менен тең айланган кызматкерлер тургай, өзүмдүн кара чечекей уулум сөзүмдү жактырбай, көзүмдү көргүсү келбей калса, амалыңдын кеткени, ажалыңдын жеткени деген ушул. Кантейин? Караңгы таамда камалып отура берем да. Ишенген кожоң сууга акса, алды алдыңдан тал карма дегендей. Ишенген уулум ментип шапар тээп, оюн зооктон башканы билбесе.
Murda kızılday kireşe berçü dükkönlerimden barın bölgünge uçratıp cevap salsa. Jırgatıp koygan sübem hementep kaydağı bir nemege kat жаздым ele dep kalıp aytıp aldığına gelip tursa. Güy böken çerin gül bolboy kantıp çıdap durasın. Beti çımırap koysaçı. Atası jıygan tünüyöge mançırkap, üylenem, katın alam dep kangıp jirse. Karıkan atasının ala kuvalı kantıp atkanından kavur alıp koyuş oyuna gelbese. Akılına gelbese. Uğul orduna ular bakıp kalzamçı. Sen jolo boy kaçıp жүрген ataң baykuş seni alıp beştep bakkan jok bele. Eme maskarapozdorço iyilip, görörmandarga tazim kılgansıp jügünüp koymoyu bar emes bele. Eme oşentet dep Georg oyunun ayağına çıkıça, çineli atası artistlerçe kolun jangsap, tazim kılgansıp jügünüp koyganda, jügünüm dep kulap düşüp, gümjan bolsa kana, degen oy Georg'un oyuna kılt kele kaldı. Birok atası jıgılgan jok. Oşense de anı süyöp kalışıqa umtulup beri obdulgan Georg'un kıymının köre koyup, "Jakında bamaga," dedi atası. "Turgan ordundan jılba, tura ber oşal jerde. Kömөгüňe men muhtaç emesmin. Hıçkırına çalıngan awuşkaga karakanda aldı köştümün dep turasın go. Anday emes balam. Jaňlışasın. Men ale al güçten tayelekmin. Göç kuwatym Kudayga şükür. Arine, göç kuwatka men kokkusынан he bola kalganym jok. Eneň baykoşmaga daima dem berip jürdi. Janagy sen dosum dep jürgen kişi menen daima jakşı alakada jürdüm. Al eme sen hazır kardarlarım dep jürgen kişilerden bari bir gelip mına menin mobu çöntögümde. Jada kalsa munun köyneginde de çöntögü dayar, dep Georg içinen oylap ketdi. Oyunda Georg atasın el aldında aşkirlep abirini açıp atkansy da. Mınday oy Georg'un başına kılt kele kalıp kayradan oşol zamat jok bolup ketkensi de. Janagı kıltıldagan koluktuңdu koltuktap alıp gözüme urunçu bolbogun. Ande turgan bolsaң koluktuңdu koltuğundan julup alıp kişinin gözü görgöz kulağı ukkus jerge aydap jüberem. Al eme kanty oşenterimde sen bilmek turgay tüşüňe da kirbeyt. Bildin be? Atasının sözüne işenbey atkansıp Georg oğuzun burnunu çüyrüp, atasının sözünü jaktırбай atkanın tuyuntkansıp koydu. Atası bolsa oğuzdan çıkkan sözün bekemdegensip, kolun Georg turgan buruşka karay ulam jangsap koydu. Söýke salı uşağın çökötünün ötüşü, dosuňa kavar jiberiş maselesi boyunça emni üçün meni menen keňeşpeysiň ya? Madra baş boydan turbaysyň bäli. Koluktuňa söýke salış ülpötünün kanday ötkönün al 5 kolunday bilet. Menden kagaz kalemdi jakşyryp koýgandy unutup kapsyň. Men agaýaça kat жазып jübergen bilseň. Oşonduktan al bir top jyldan beri kelbey, senden boyun ala kaçıp jürbeýbi? Al senin çoğuçayыңdy özüňe karaganda 100 есе jakşy bilet. Bilesiňbi? Senin katyňdy sol koluna alıp, menden bargan katty oň koluna karmabanan eki kattın kaysınsı jaksa oşonusunu okuydu. Albatta, al senin kattındı jaktırmak bile. Awuşka öz sözüne özü korustan bolup kuwangandan eki kolun götürüp, jaş balaça jadırap jayınap kuwanıp koydu. Senin çoğuçayыңdy al özüňe karaganda 100 ese jakşy bilet dep atpaýmyň ba? Maga dese 1000 ese jakşy bilsin, dedi Georg şıldyň menen süýleşik hareket kılıp. Birok anın oğuzdan çıkkan söz şıldyň tamaşa, mıskıl kıraat menen aytılbastan kaygırıp kapa boluş kıraat menen çıktı. Meni sen daima jön ele gezdi okup önküyüp oturat dep oylaysyň go. Anday emes. Akyrı bir gün uşunday bir sobal menen maga kayrılasın dep kütüp jürgem. Dep atası kolundagy gezitdi Georg jak kırıktıp jüberdi. Atası koluna kaydagy gezitdi ala koygonun Georg baykabayda kalıptır. Janely atasyny götürüp barıp kerebetke jatkızganda ayerden Georg hiç bir gezit mezit görgön emes. Kıyazı atası eski gezitlerden biröön kerebettin bir jerine atayla bekitip koysa gerek. Sen es tartıp berjetkeninçe eçen su ağı öttü. Eçen degen wagt suuday ağı öttü degenim. Koluktuňa söýkeni öz kolu menen sala albay bu al baykuşka buýurbasa gerek. Jarık düýne menen koş aýdyşyp kete berdi.
Dosum деген kişiň oşol arada uju kıyry çeksiz uruş çergesinde dareksiz çoğaldı. Oşol dosuň mından 3 ýyl ilgeri el jerime jetsem degende eki gözü tört bolup jürçü. Muny men jakşy bilem. Al senin mından hiç kabaryň jokça, muny düşünüşke senin akylyň jetpeyt goýup çöçüýüm. Menin kanday awalga gelgenimdi görüp turbaýsyňby? Je, bu gada kudretiň jetpeýbi? Al emes senin emne kılıp jürgeningdi menden jakşy bilgen kişi jok. Anda sen artymdan ayga koyup meni aňdyp jürgen turbaýsyňby? Dep Georg bir çaňryp aldy. Georg'un çaňyrganyny atasy gaýdyger eşitdi da önün jaýbarakat çygaryp, "Emne çaňyrasyň? Emi çaňyryşdan hiç paýda jok," dedi da önün gaýrdan köterimki çygaryp, atasy sözüni minti bulady. Uşuga çeýin kara başyňdan kamyny oýlap gana karbalastap jan talaşyp jürdüň. Jaşyň bir topga baryp, eçaq yer jetip kalganyň menen akylyň nariste balanykynday. Birok kuluk münözüň adamga kılgan mamleň azezildikinden aýyrmasy jok. Sen hazır sot aldynda turganyňdy bilesiňbi? Sen sot joğuna tartylyp atkan günögörsüň. Men seni sottoğuçu sotmun. Men hazır öküm çygaryp seni jazaga tartam. Senin kılgan günöөлöriňden baryn tarazalap oturup, seni kanday jazaga tartyşga öküm çygaramyn. Ökümümdi kakayıp töp-tös turup okkun. Saga çygarylgan öküm bөгünden kalbay suga çögüp ölüşüň gerek. Uluna ökümünü uguzgandan keyin atasy kerebetine barıp, hiç nerse bolbogonsup kamırabay jatyp aldy. Suga çögüp ölüş jazasyna tartyp, öküm çygarбай ele atasy anyk kuyruk talaştıra tep jübergensip, Georg üýden atyp çykdy. Tepki çyldyp bezdilep çurkap düşüp baratyp Georg üç bırgıç ayaldy koyup kete jazady. Al ayal kündögüsünçe atasynyň üýün juup tazalaşga geletsa gerek. Eki jakty karabay eşdekeden ele salbay tepki çyldyp çurkap baratkan Georg öte bergende üç bırgıç ayal "Koy, Iisus Maria, katügün bul emnesi?" Kıykırgan boydan kala berdi. Anın kıykırıp çırıldaganyna hiç köngül burbastan Georg öýdün darbazasынан köçöge atyp çykdy. Artынан biri saya kuup keletkansyp, janaly kalbay çurkagan Georg töz ele köprünü bet aldy. Haçkalyktan gözü karaýgan adam aş koyulgan edişke kanday jabışa kalsa Georg da tak oşentip köprünün tosmosuna jeter menen jabışa düştü. Georg turnikte jakşı oýnaçy. Atynesi buga abdan symyk tanışçy. Turnikte jakşı oýnaganynyň paýdasyny Georg dagı bir jolu gördü. Köprünün biýek tosmosundan kolu tiyer tiýbesden tosmonun arky betine artyla düşdi da köprünün tosmosunun kırına salaňdap ilinip kaldı. Bir samga salaňdap suw üstünde asylyp turgandan koldoru uýup ketdi görnöt, muny Georg'un göz karaşyndan baykaşka boldy. Oşularda köprünün üstünden omnibus ötüp baratkan, Georg'un eki gözü oşol omnibustan ötüt. Birok omnibustagylar Georg'un suw üstünde salaňdap asylyp turganyna baýkoos alışpaganday. Georg'un omnibustun kaldıragany basıp ketkendey. Özünün kanday awalga duşar bolganyny emi baamdagan Georg ahyryn şıwrady. "Urmatly ata, aýlanaýyn nene. Men sizlerdi uşunçalyk jakşy görçülem," dedi da köprünün kırını karmap turgan koldoruny koýa berdi. Dal uşul maalda köprüden ary beri ötkönдөр köpeýip, köçede kıymıl jandanyp kalgan.